Номер 8. Номер 8. Uluslar Birliği. Номер 8. Uluslar Birliği. Uluslar Birliği. Ушул жөө жүрүштү уюштуруу менен мына бүгүнкү күндө турмуштун аркасынан жанагындай отуруп базарларда отуруп сатып отургандар бар, анан кичинекей дүкөнчөлөрдө отургандар бар. Ошолорго программаларыбызды берип кетсек дагы жакшыраак жетиштүү боло эле деген ой максатта биз жөө жүрүштү уюштурдук. Себеби көпчүлүгү күндүзү үйүндө болбой калат. Биз азыр эле ушул жерде келатканда мына базарчикте турган кыз келиндерге айттык, алар биздин артыбыздан кыйкырышты, биз силерди колдойбуз, биз улуттар биримдиги менен биргебиз деп. Бул сөздү угуу биз үчүн аябай жагымдуу нерсе. Биз мындан ары азыр айылдарга киребиз, өзүбүздүн айылдын ичиндеги жолдор менен жүрөбүз. Бүгүнкү биздин жөө жүрүшүбүз 2,5 саатка созулат. Азыр айрым көчөлөргө кирип атабыз. Көпчүлүгү бизди абдан сүйүндүрүп атат. Улуттар биримдигин колдойбуз деген сөздөр, силер менен биргебиз деген абдан жакшы сөздөр айтылып атат. Мына эми башталышында ушул сөздөр аябай көп айтылып атат. Партиябыздын лидерин шаарыбыздын тургундары өтө жакшы билет. Мырзакмат Мелис Жошбаевичти мэр болуп турганда кандай шаарыбызга жакшы иштерди кылган, аны мен баш болуп шаарыбызда тургундар баарыбыз жакшы билебиз. Ушу максатыбыз шаардык кеңешке депутаттыкка барсак, ошо лидерибиздин кылган иштеринин калгандарын дагы биргеликте кылып, шаарга өтө жакшы нерселерди кылганы, ошондой ойлор бар, максаттар бар. Кудайым буйруса барсак шаарыбызга жакшы нерселерди кылабыз деген үмүттөбүз. Коррупциясыз шаарды курабыз. Улуттар биримдиги номер 8.